Эмне үчүн боз үйлөрдү темир жана пластиктен жасабаш керек? Заманбап материалдар бышыгыраак, иштетүүгө оңоюраак же жөн гана арзаныраак көрүнүшү мүмкүн. Бирок биомаданий мурасты изилдөөчү Рахат Усубалиева эмне үчүн биз жаңы технологиялардын келиши менен каада салты гана эмес, кылымдар бою көчмөн өлкө жаратылыш менен таттуу мамиледе жашоого жардам берген билимди да жоготуп жатканыбызды түшүндүрөт. Негизи эле көчмөндөр дүйнөдөгү биринчи экологдор деп айтып койсок болот. Себеби дегенде алар ландшафтты эч качан талкалаган эмес. Алар болгону ошол келип конгон жерин бир аз пайдаланып, анан ошол чөптөр тепселенип жогоо электе, жер кыртышы көрүнө электе, чаң чыга электе сөзсүз түрдө ошого чейин жеткизбей көчүп, башка жерди дагы колдонуп, бул абдан чоң катуу эреже болгон дагы ландшафтты өзгөрткөнгө мындай тыюу салынган десек болот. Мурда каракайдан жасашчу экен, кайыңдан жасашчу экен, жүндөн, кандайдыр бир жаныбарлардын терилерин кошуп жасашат, чийден. Анан азыркы убакта биздин кандайдыр бир экологиялык өзгөрүүлөр, климаттык өзгөрүүлөр болуп, кургакчылык болуп, ошол өсүмдүктөр жоголуп баратат. Негизи эле өсүмдүктөрдүн ар түрдүүлүгү дейбизби же көп түрдүүлүгү, биологиялык ар түрдүүлүк жылдан жылга азайып баратат. Ошого илгерки боз үйлөр мисалы 100 жылдан ашык кызмат кылып берген да. Азыр ошол билимдерди жоготуп алсак, пластик боз үй тигип же болбосо темирден боз үй тигип, анан нокуралуулукту жоготуп, ошол мурас менен байланышты жоготсок, биз ошол өсүмдүктөрдүн дагы касиетин, кандайдыр бир ошол өсүмдүктөрдүн дагы касиетин да билбей калышат да. Рахаттын башкы ой пикири ата бабаларыбыздын билими алар менен чогуу жок болуп кетпеши үчүн бул билимди сактап калуу. Муну ишке ашырууда даректүү тасма тартуу үчүн Рахат усталар, уздар менен маектерди курат, жаштар үчүн экологияга чоң басым жасалган жайкы лагерлерди уюштурат. Өзүбүздүн мурасты эле изилдеп, сактап атып, ошол менен бирге экономиканы да көтөрсөк болот. Бирок бул жерде дагы бир маанилүү нерсеси бар. Биз капиталисттик модельди көчүрүп алсак, капиталисттик модель бизден тез көп өлчөмдөгү заказдарды кандайдыр бир талап кылат да. Бирок биз ошол эле учурда жаратылышыбыз ошол материалдарды калыбына келтирип жетише алабы? Ошончолук заказды аткара алабызбы? Ошол өсүмдүктөрдү биздин жерлерибизди такырайтып салбаш үчүн, биздин жаратылышыбызды, өсүмдүктөрдү жоготуп албаш үчүн биз кандай туруктуу ошол материалдарды чогултуу жолдорун тапсак болот. Мүмкүн биз ошол материалдарды, өсүмдүктөрдү өстүрүшүбүз керек, кандайдыр бир сактоочу жерлер болуш керек. Ошол нерселерди дагы эске алышыбыз керек да. Бул негизи эле көчмөн жашоосу абдан экологиялык аң сезимдүү жашоо деп айтсак болот. Ошол билимдердин баардыгы боз үйдө, көчмөн мурасында сакталган. Ошол билимдер бизге бүгүнкү күндө керек болуп атат да.